Эркек киши урматтуу мекендешим бүркүт сыяктуу учуп кетиш керек да. Асмандарга учат бүркүт, өзүнүн рызкысын издейт, табат. Айтор жөн турбайт. Кайсыл эле жаныбарды карасаңыз, арстан дагы сарылап чыгат экен, бир кийикти улайын, бирдеке тамак жейин дейт да, бир жаныбарда. Кийик дагы сыртка чыгат экен, бир качайын, бир отту жейин, бир жапай жаныбар көрүнүп калса качайын дейт. Айтор ким болбосун чуркайт экен. Эркек киши да көчөгө чыгып кетиш керек эртеме. Үйдө отура бербеш керек катындар кошуп. Үй аялдардыкы. Мен атам кааласа каалабаса көбүнчө көчөдө болот. Рызык терип келейин дейт. Теректердин башына рызыкты байлап коюптур атама. Ар бир теректи кесип рызкысын таап атат. Айтайын деген маселе урматтуу мекендешим. Эркек киши көчөгө чыгыш керек. Көчөдө эркектер менен сүйлөшөт, көчөдө коомго кошот. Баланы дагы жаштыгынан ар жерге алып барыш керек, көрсөтүш керек, коомго кошуш керек балдарды. Жаштыгынан ар жерге алып барбайсың, өзүң килтейип, тоюп, төрт табак аштарды жейсиң, ар жерге барасың. Бирок бала байкушта алып барбайсың, балаң үйдө өзүң калтырып коесуң. Эң ката тарбия бул. Үйүңө коноктор келсе, балаңды бар чыгып тур деп чыгарып бересиң. Уялба, ал досторуң, тааныштарың. Керек болсо тааныштыр, келип, мына Айшатаң болот, мына досум болот, мына мындай деп тааныштырыш керек. Баланы үйрөтүш керек, жаныңа отургузуп ал. Мен мисалы ошол жактан келип, бул жакка келгенде устаздардын балдары жаныга келсе дагы ар дайым кошуп, үйрөтүп, баягы бала дагы уже үйрөнүп калыптыр да, уялыш деген сезими, бирөөлөрдүн алдында мынаны жеш керек, муну жебеш керек. А бул жерде эч нерсе тарбияны көрбөгөн бала бирөө келсе эле чуркап чыга берет да. Качан коноктор келет, качан бизге дасторкондо нерселер калат, жейбиз биз дейт да. Жок, урматтуу мекендешим, ошону бала келген учурда дасторкондо мына көрүп атасың, каалаган нерсең бар. Бирок сен каалаган нерсени жей албай турган адамдар турат алдыңда. Алардан ибаа кылышың керек, уялышың керек деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Бала түшүнөт, бир шот кылышы мүмкүн, эки шот кылышы мүмкүн, бирок баланын дагы өзүнүн ою бар, пикири бар. Ойлонгонду билет ал дагы. Ушундай экен, урматтуу мекендешим, балага туура тарбия берели, өксүтпөйлү балдарды. Балдарды коомго кошойлу, той маареке болуп айылда, ошондой нерселерге алып чыгайлы, ашарларга алып чыгайлы. Мындай тууган уруктар келгенде аларга кошуп үйрөтөйлү, сүйлөгөндө, сүйлөтүп бирдекелерди. Коомго кошойлу балдарыбызды. Балдарыбыз чекеде калып кеткен акыркы сорто картошка сыяктуу көң болуп калып кетпесин. Балдарыбыз коомго кошойлу, урматтуу мекендештерим. Эскиче деп баягыдай коомдук иштерге кошпостон, мектепке бербестен дагы илимге арнатпастан, англис тил бизге кереги жок, ал башка мусулман эместерди тил экен деп, ал бул нерселерди кылуу бул кап караңгычылык болуп эсептелет. Мен жаштыгымда мындай эле дебеш керек. Мендей болбойсуңбу дебеш керек. Сенин заманың башка эле, азыркы заман башка.